Элдик курултайга Чүй облусунан бара турган делегаттар көйгөйлөрдү алгач ичара талкуулап орчундууларын тандоодо. Алар айыл аймак, райондук, облустук деңгээлде чечилчү маселелер менен уттурбай, мүмкүнчүлүктү туура пайдалануу аракетинде. Анткени биз элдин талабы менен келип атабыз да. Ошол экен талкуулап даярдандык, чогулдук эл менен. Биздин шайлоочулар менен да чогулдук, айыл өкмөт менен, аким менен да чогулуп, көйгөйлөрдү карап көрдүк. Анан ошонун ичинен кайсынысын айтабыз, кайсынысын айтылбай калат, кайсысы чечилет, аны Кудай буйрса курултайдан айтабыз го, дем көрөбүз го. Чүй областы боюнча бир гана делегат катчы сүйлөйт дейт. Калганыбыз болсо жарыш сөзгө чыгат экенбиз. Экинчи күнгөбү же ошол биринчи күндө ушундай жарыш сөзгө берет экен. Уруксат ошол убакта сүйлөйт экенбиз, айтат экенбиз. Атак Чүй областы боюнча бир эле катчы делегат болот экен. Ошого биз кат жүзүндө бердик көйгөйлөрдү, райондо ар бирибиздин район, айыл өкмөттөн чыккан көйгөйлөрдү. Андан кийин ар бир райондон дагы докладчиктерге берилет деп атат, өзүнчө алда чечилип атат. Ар бир райондон да бирден докладчик чыгат деп атат. Аларга 3 мүнөт же 4 же 5 мүнөттөн убакыт берилет деди. Ошондой кылып чечим кылдык. Курултай учурунда айтылбай калган маселелер мамлекеттик гезиттер аркылуу чагылдырылып, тийиштүү органдар жооп берүүгө милдеттендирилет. Делегаттар кайрылуулар жерде калбастыгын эске алууга тийиш. Ошондой эле аларга берилген ыйгарым укук курултайдан кийин да күчүнө ээ. Каралган экен Конституцияда делегаттардын укугу боюнча. Ал жерде делегаттар, курултайдын катышуучу делегаттары мындай укуктарга ээ экен да, сунуш берүүгө, кеңеш берүүгө жана байкоочулук негизде иш жүргүзгөнгө. Анан дагы макамдары статусу каралат деп атат да, кандай укуктар берилет, бул курултайдын 25 ноябрда өтүшүнүн негизинде ошол жерде да каралат деп атат. Делегаттар эл ишенимин актоо үчүн жоопкерчилик чоң экенин белгилешет. Алар бул сыяктуу ой пикирлерин биздин канал аркылуу бөлүшө алат. Элдик курултайдын мааниси жана орду тууралуу маек СТВ телеканалында күн сайын саат 13:00 түз эфир аркылуу чагылдырылып турмакчы. Көрүүчүлөрдө кызыктырган суроолоруна жооп алууга мүмкүнчүлүк бар. 4, 3, 2, 1, кеттик. Белгилей кетсек, Чүй облусу боюнча 105 айыл аймактан 2ден делегат, 6 райондук шаардан 1ден жана облустук маанидеги Токмок шаарынан 2 делегат шайланган. Жалпы 218 делегат элдик курултайга барат. Нурайым Бешиналиева, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.